Суудан кургак чыккан Тайырбек Сарпашевдин кылыгы унутта калгандай. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы болуп турганда Максим Бакиевке таандык арестте турган жерде бармак басты көз кысты кылып соодалап жибергенге шарт түзүп бергени үчүн башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголуп, бирок далилдер жетишсиз деген жүйө менен кылмыш жоопкерчилигинен кутулуп, суудан кургак чыккан Тайырбек Сарпашевдин кылыгы унутта калгандай. Сарпашевдин кулагы чырлуу иштен чыгып, коомчулук дүргүп жатканда ошол кездеги өкмөт башчы, азыркы кездеги президент Сооронбай Жээнбеков кызматынан бошотуу гана чарасын көргөн. Андан бери жарым жылдан ашты. Бош жаткан Тайырбек мырза катуу зериккен көрүнөт. Азырынча эч кимден эч кандай сунуш ала элекмин. Мамлекетке жакшы эле кызмат кылып бердик. Эми деле иш берсе майын чыгарабыз деп шымаланып турган чагы. Эмне кызматка үмүттөнүп жатты болду экен. Кылмышка шектелип айыпталып, бирок куйругун карматпай кеткендер айланып эле кызматка келе беришеби? Булак фабула. Алтынбек Сулаймановдун деңгээли Мырзахматовго жетеби? Жогорку кеңештин спикерлигин көздөп, бирок тилеги ишке ашпай калган Алтынбек Сулаймановдун учурдагы максаты Ош шаарына мэр болуу окшойт. Шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин жакшы колдоп берди. Бир рет Текебаев Алтынбек Сулайманов президенттикке татыктуу деп койсо дердеңдеп кетти эле. Негедир Сооронбай мырзага каршы чыккан жок. Ошто Сулаймановдун бир топ болбосо да анча-мынча колдоочулары бар. Бирок экс-мэр Мелис Мырзахматовдун деңгээлине жетпейт. Эгер мэр болуп калса, Мелистей болуп иштей алабы деген суроо туулат. Ошко башчы болуш да оңой эмес. Булак ачык саясат.